Ардактуу телекөрүүчүлөр, быйыл өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун инсандын руханий өнүгүүсү, адеп ахлагы жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында атам менен энеме ток-шоусунун алгачкы чыгарылышын баштап отурабыз. Кызматыңыздарда Гүлжамал Көкүмбай кызы. Атанын салган жолу бар, эненин бычкан тону бар демекчи, биздин ата-энелерибиз үйүбүздүн куту, дөөлөтү жана да бакубат жашообуздун ачкычы. Бирок кейиштүү жагы дагы жок эмес. Ата-энелерибизди урматтайлы, сыйлайлы. Бүгүнкү ток-шоунун эң мыкты сонун конокторубуз дагы бар. Азыр алгачкылардан болуп, бүгүнкү каарманыбыздын кызы Эргешова Ажар эжекебизди чакырабыз. Кол чабуулар менен Ажар эжекебизди тосуп алалы. Кош келипсиз, котман күнүңүз менен. Бүгүн кандай келип алдыңыз? Атакебиздин маанайы кандай? Жакшы. Жакшы. Келиңиз, анда биздин төрүбүздөн орун алып бериңиз. Ажар эжеке, айтсаңыз, мына ушул сонун болуп биздин коногубуз болуп да келип калдыңыз. Анан бул жака келерден мурда мен сиздер менен таанышкым келип турат. Үй бүлөңүздөрдө канча бир туугансыздар? Ата тууралуу бир азын оолак болсо дагы кеп кылсак. Саламатсыздарбы? Биринчиден куттуу студияңыздарга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биз үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Мен кыздардын кичүүсүмүн. Менин кичүү иним бар. Улуу байкем бар. Андан улуу 3 эжебиз бар. Кудайга шүгүр, ата-энебиз бизге ушул турмушта, жашоодо кандай жашашыбыз керек экенин, бизге башка адамдар менен кандай мамиле кылышыбыз керек экенин бизге кичинекейибизден үйрөткөн экен. Биз ошол тарбияны биз азыр ошо турмушта сезип, билип турган убагыбыз. Биз ата-энебизге ушунчалык ыраазымын мен өзүм. Ата-энебиз бизге азыркы жашоодогу мына биз азыр көрүп атпайбызбы? Ата-энени кандай сыйлаш керек экенин, адамдарда ушунчалык ыйман кетип баратат. Бирок ошол ыйман тарбияны ата-энебиз бизге кичинекейибизден өзүбүздүн ошо ордолуу атамдын үйүнөн бизге кичинесинен тарбия берген экен. Ошону биз азыр сезип билип турам да. Мен өзүм ата-эне болуп балалуу болгонумда. Атабыздын канча небереси, канча уул кызы бар? Атам Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Санын айткан бул кыргызда болбойт. Мен өзүм Кудайга шүгүр. Өрүмдү жакшы карманат окшойбуз. Кудайга шүгүр. Жашоонун өзүнүн бир мыйзамы болот дейт. Тилекке каршы апабыздын көзү өтүп кеткен экен. Арты кайырлуу болсун. Ал эми атабыздын болсо жашы дагы 100гө жетсин деп биз да тилек кылалы. Келиңиз, ушул сиздердин үй бүлөңүздөр тууралуу бир сюжетке кезек берели. Андан кийин сиздин үй бүлөңүз тууралуу мен кене маалымат алып алгандан кийин дагы кызыктуу бир суроолорду бергенге мен дагы даярданайын. Ушундай чыдамсыздык менен күтүп атам. Анда сюжетке кезек берели. Каарманыбыз билим берүүнүн мыктысы Эргешов Кутманбек Иманкулович Жалал-Абад областына караштуу Аксы районунун Авлети майыл аймагынын Итагар айылынын тургуну. Жубайы Жумайым Бабаназарова менен 6 баланын ата-энеси болушкан. Ал байбичеси мындан бир нече жыл мурун кайтыш болуп, очор бачарлуу болгон бала чакасы менен турмуштун жолунда арабаны жалгыз тартуу тагдырына туш келет. 10 жылдан ашуун аралыкта бармактайынан баш кошкон өмүр шериги жок уул кыздарды, небере чеберелерди тарбиялоо оңойго турган жок. Ошентсе да тарбия иштерин колго алып, балдарынын жашоодо татыктуу ордун табуусу үчүн жан үрөп эмгектенди.
Уул кыздарын жогорку окуу жайлардан окутуп, мыкты таалим тарбия берди. Учурда ардактуу эс алууда жүрсө да, коомдук турмушка активдүү катышып, алдыңкы аксакалдардын катарын толуктап келет. Айрыкча кыргыз баалуулуктарына таалим тарбияга өзгөчө көңүл буруп, нарктуулукту карманып келет. Жашы 72-ге чыкканы менен сергек жашоо образынын үлгүсү. Мергенчилик анын хоббиси десек болот. Ошондой эле мыкты чарбакер болуу менен дегеле үй тиричилигине, коомго пайдалуу жумуш жасоого неберелерин үндөп, эмгекке тарбиялайт. Кутманбек Эргешев бүгүнкү күндө балдарынын ардактуу атасы, дөөлөттүү карылыкта сый төрдүн ээси. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун, караңызчы, кандай гана бактылуу үй бүлөнү тарбиялаган ата. Мен азыр Кутманбек атаны ушунчалык чыдамсыздык менен күтүп атам, бирок биз азыр Кутманбек атаны эмес, биз Кутманбек атанын уулу Бектурсун агабызды чакырабыз. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Кош келипсиз. Туган күнүңүз менен. Саламатсызбы? Келиңиз, биздин төрүбүздөн орун алыңыз. Атанын азыр колундагы уулу сиз экенсиз. Анан ушул колунда калып калууга эмне түрткү болду сизге? Биз эми айылда атам мененмин мен азыр. Анан кыска атам жанындамын да ошо. Кичүүсү калсы, жок мен шаарга барып жашайм деген сизде андай ой болгон жокпу? Мен жумушум айлогонуна байланыштуу ошо айылдам. Азыркы учурда атаны карап, атанын батасын алып отурган маалыңыз экен. Сиздин канча уулуңуз бар? Канча уул кызыңыз? 2 уулум бар. 2 уулуңуз бар, Ал дагы сиздер менен чогуу келди. Чогуу келди. Эң сонун буйруса атабызды дагы анан куттуктайбыз, неберелерин да чакыра турган убактыбыз келет. Анан Бектурсун ага айтсаңыз, мына атабыздын кесиби тууралуу тааныштык, баягы мугалим экен. Анан сиз ушул ата жолун жолдоп, мугалимдикти тандадыңызбы же башка кесипти аркалап кеттиңизби? Жок, тилекке каршы мен мугалим боло албадым. Анан эми неберелер болсо керек. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу билгим келип атат. Кесибибиз биздики биз деле ошо эл катары сыртка чыгып иштеп турабыз, аратора. Россиянын шаарларына барабыз, Казакстанда жүрдүк, ошондой эле. Деги эле ушул ата деген сөзгө сиз кандай аныктама берер элеңиз? Ата эне бул эң ыйык нерсе. Анан эми билбейм, сөз менен айтып жеткириш кыйын го дейм. Анда буйруса алдыңкы мүнөттөрдө сиздин эмоцияңыздан байкайлы. Буйруса Бектурсун агабыздын эмоциялары менен дагы атабызды канчалык деңгээлде жакшы көрөрүңүздү дагы ошондо билсек болот. Азыр келиңиздер, мына сиздердин үй бүлөңүздөр менен таанышып атабыз. Буйруса катарыбыз толукталып атат. Эми атанын өзүн чакырып алсак. Сиздер макул болсоңуздар, келиңиздер баарыбыз биргеликте туруп, Кутманбек атаны чогуу биргеликте тосуп алалы. Буйруса азыр биздин студиябызга бүгүнкү каарманыбыз Кутманбек атаны чакырабыз. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Кутманбек ата келе жатат. Караңызчы, бактылуу үй бүлөнүн атасы. Кол чабуулар. Келиңиз ата. Биздин төрүбүздөн орун алыңыз. Саламатсызбы? Жакшы, аман-эсен келип алдыңыз. Келдик, Кудайга шүгүр. Сизди биздин студиябызда көрүп атканыбызга биз да абдан кубанычтабыз. Мен дагы ушунчалык чакырганыңар үчүн чоң рахмат кызым. Кубанычтабыз. Анан Кутманбек ата айтсаңыз, бул жака чынында сизди шаарга алып келүү аябай кыйынга турса керек. Өмүр бою айылдагы эмгек кылып, ошол жакта мугалим болуп, Анан таза абага көнүп алган киши дагы шаардын абасынан бир аз кичине кача баштайт эмеспи? Анан сиздин ушул кесибиңиз тууралуу дагы биле алдык, кичине баягы маалымат алдык. Анан ушул эмне себептен сиз айылдагы мындай мугалимдик кесипти тандадыңыз? Эмнеге айылды тандадыңыз, баягы шаарды эмес? Биринчиден мен айылда төрөлдүм кызым. Айылда төрөлдүм, очогубуз, ордобуз айылда. Айылда болду, айылда иштедим. Эми элге бул же каныбызда барбы, эмнегедир мен айылды, ошо айылда жашап, айылда кенен, эркин, айылда жашаганда, айылда иштегенде, анан турмуш өзү дагы ошону көздөй ыктаттырды.
Ошентип айылда жашап калдык. Шаар ушунчалык чоң болгону менен эмнегедир шаарга келсем 2 күн 3 күндө жүдөп кыйналып кетем. Ошо айылга. Кысылып кетесиз. Кызылып кетем, айылга кетким келип айылда. Бардык нерсебиз эми айылда да биздикен. Баягы жора жолдошуңуз, сырдашарыңыз, сүйлөшөрүңүз, айтор бардыгы айыл. Бардык айылда, ооба. Уулдарыңыздан, кыздарыңыздан сиздин жолуңузду жолдогондор барбы? Ооба, жолдогондору бар. Улуу кызым Алмаш мектепти медаль менен бүтөрдү, улуттук университетти кызыл диплом менен бүтөргөн эле. Ал кесибинде дагы педагогикалык кесипте иштеди. Анан жанагы миграциялык агым менен азыр эми Сырт жакта. сыртта. Уулдарыңызданчы баягы айтат го, аккан арыктан суу агат деп. Уулдарым бирөө мунусу техникалык тарапта, ошол тандап алды. Кичинекей геологиялык тоокен кесибинде эле ал да азыр агым менен сыртта жүрөт. Келип калат, келет Кудай буйруса. Ал бекинип жердин астында бекинип жаткан кендерибизди касканга немесин салымын кошот го Кудай буйруса. Уулдарыңыздан, кыздарыңыздан ушунчалык тилегиңиз абдан чоң экен, ошол атабыздын тилегин кабыл кылсын. Айтканым келсин, рахмат. Баягы айтат го, мындай адамдын бир эле кесиби болбойт да. Жашоодо бир адам бир кесипти тандаганы менен анын балалык кезинде бир көксөгөн бир ичинде кыялы болот да. Анан ошол кыялга жетпей калганы болот, жеткени болот. Анан сиз дагы ушул бала кезиңизде эле мугалим болом деген көксөгөн кыялыңыз бар беле? Мен чынын айтсам, бала кезимде дарыгер болоюн деген, дарыгер болом деген кыялым бар болчу. Анан эгер дарыгер болсом, кескенде кантем, кескенден корком деп ойлочумун. Бирок дарыгер болом деп жүрчүмүн. Анан баланын сынчысы ата баланга сынчы болот дегени чын экен. Атам мени кичинекейимде эле şu sen agay bolosуң дейчү да. Мугалим болосуң да. Мугалим болосуң, агай болосуң деп жасаган мамилелери менен болсо керек. Балдарга, бага жаш балдарга, өзүмөн кийинки балдарга, инилериме жасаган мамилемен байкаганбы, эмнеси болсо да. Ишараттарыңыздан бири кылган, жасаган иштериңизден байкаган го. Ошонтконго ошол сен агай болосуң дечи эле. Анан атам айтканы келип, тагдырым мени ушул жолго жетеледи. Ушул жолго жетеледи. Анан 37 жыл педагогикалык кызматта иштедим. Жөнөкөй мектептин пионер вожатыйынан мектеп жетекчилигине чейин иштеп өттүм. Канчалаган окуучуларым чыкты, санына деле жетпей калдым. Балдардын ошол жашы менен кошо сырткы көрүнүштөрү өзгөргөнү менен көз өзгөрбөй турат экен. Саламатсыз багай деп күлүп келе беришет, учураша беришет, аз кагылайын жакшысыңбы, тынчсыңбы деп коем, анан көзүнөн карап Ишматовдордон белең, Ташматовдордон белең деп. Баягы мугалимдердин жакшы бир мындай нерсеси бар го. Окуучусун атынан эмес, фамилиясынан тааныйт го, атасынын атынан, Эң анан ошол ата айтсаңыз, чынында бул мугалимдик кесип деп жөн гана айтып койгону менен баягы айтат го, мугалим болуш оңой, бирок устат болуш кыйын депчи. Сиз азыр айтып атпайсызбы, баягы өзүмдүн канча деген окуучуларымды тарбиялап чыгардым, алардан кайтып келип саламдашкандары бар деп. Анан сиз ошол кайра келип саламдашып атканы демек бул сиздин мыкты устаттыгыңыздан бир кеп салып турат да. Кабар берип турат. Ошондой болсо керек. Мугалимдин бир гана сынчысы, бир досу, бир душманы болот. Ошол сынчысы дагы, досу дагы, душманы дагы ал окуучусу. Сенин кандай киши экендигиңди турмуш окуучу сенин күзгүң, мугалимдин күзгүсү. Ошол турмушка чыгарганда, чоң турмушка аттандырып коюп жибергенде, ал ошол жакта кандай жашайт? Турмуштун мектебинде, мисалы, жөн эле мектеп эмес, кандай жашай алат? Ошондо берген тиги насаатчыга, окуткан мугалимге коюлган баа болот. Экинчиси,
Beş kol birдей болбогондой окуучулар деле бирдей эмес. Тентеги бар, сабырдуусу бар, акылдуусу бар, акылы жогу бар, жиндиси бар дегендей ошолор сенин кээде анын бир келечегин туура эмес көрө билип кээде болот да бизде кээде ошо туура эмес көрө билип бир нерселер катуураак айтып койгонуң анын көңүлүндө калып калышы мүмкүн. Шашпа сени чоң ойгондо көрсөтөм дегендер да болот. Сынап сын көз менен карагандагы окуучу, дос болуп жакшы көргөндөгү окуучу, ошондой болушат. Окуучуларымдын бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр окуучуларым баардык кесиптин ээлери окуучуларым бар. Анан сизди бир жашарталы деп атабыз, баягы 30 жашка бир кайрадан кайтып барып келели бүгүн. Азыр сизди уул кыздарыңыз эле эмес, сизге кайнелериңиз дагы куттуктоо айтам деп келип турган маалы. Анда келиңиз бир ушундай дүркүрөгөн кол чабуулар менен жакшы бир маанай тартуулоодо сонун тосуп алалы анда. Күтүп алалы. Азыр бизге келген Кутманбек атанын кайнелери Максат жана Булут. Кол чабуулар болсун. Кош келипсиздер. Кутманбек атанын мына ушундай Кутман курагында келиңиздер. Учурашып, саламдашып, амандашып алалы. Кутманбек ата, бүгүн кайнелериңизди күттүңүз беле же угул кыздарыңыздан эле ушундай куттуктоо угамдап аттыңыз беле? Булардан күткөм, буларды дайыма күтүп жүрөм, себеби булардын аталары мени күйөө дебестен, күйөө була дебей, бир тууганым деп эсептешчү. Бир тууганым деп эсептешчү. Булар деле ошо ата жолун жолдошуп, ошондой мамиле жасашат. Ысыгымда, суугумда, жакшыда, жаманда, дайымда, жанымда чогуу жүрүшөт. Буларга рахмат. Кайны деп айтпайынчы, кайын деп ары түртпөй, ини деп айтайынчы, мына өзүңүздүн инилериңиз. Келиңиз, Кутманбек атаны бүгүн бул жака алып чыгып, 30 жашы менен куттуктап атабыз. Келиңиздер, эми сиздерден дагы бир жакшы каалоо тилек, куттуктоолор болсун. Саламатсыңарбы? Мына жерде ошо Кутман куракты баягы 72-ге чыгыпсыз. Эми ушул жакшы күндөрдө ушу бала чакаңыздын алдында биз менен биргеликте Кудай бүрүзө майрамдайбыз. Кут болсун. Жакшылыктар ар дайым ушу биздин арабызда чогуу жүрө бериңиздер. Ошол эми айтканда баягы жезде деген статусту биринчи ушул мен жездем аркылуу билгем да. Илгери эми жездемдин эң улуу кызы экөөбүз теңбиз да. Ошо кичинекейибизде атаңан бөлөгүн баарын аке деп берет эле. Бул акең болбойт, бул жезде деген болот деп. Ошо Кутман жездем деп туруп, ошол күндөн тил чыккандан баштап азыркыга чейин ушу Кутман жездебизди сыйлап турабыз. Эң сонун, керемет. Анан чынында ушул баягы Кутманбек атабыздын бир өзгөчө сиздерге бир таасир калтырган сапаттары болсо керек. Кантип болбосун, Ушул кичинекейибизден эле көрүп чоңойдук да, өтө чоң таасир берди да биздин. Эми биз баласындай элебиз да. Кайны деп бир 3-4 жаш же бир эмерек кайнелеринен болсок анда бөлөкчө болот эле. Биз баласындай эле болуп чоңойдук. Анан ушу мен кичинекей эзимде бар. 5 жашымда экен, ушу операция болуп, анда жездем ушу Ошто студент кез экен да. Баягы троллейбусқа түшүп кетип атып, апама айтып, ушу мен сабакка бара берейин жеңе деп кетип атса, мен ызы-чы салып, жездем эле калтырдыңар, жездемди калтырып койдуңар деп акырып ыйлап, ушу жездеме жакын эме көрсөм керек да баягы. Аябай мындай өзүңүзгө жакын көрүп, бир жерге калып калды окшойт депчи. Таштап кетпегиле деп, Анын жездемдин тарбиясы чоң болду. Саламатсыздарбы? Жесте, бүгүн ушинтип биздин куттуктообузду угуп отурасыз. Сиз бул жашоодо, бул жарыктыкта көп адамдарга жакшы тарбияңызды бердиңиз. Мугалим болгонуңузга байланыштуу
окуучуларга дагы үй бүлөдө балдарды тарбиялагандан башка дагы окуучуларды дагы тарбиялап, азыр могу Кыргызстанда ар тармакта иштешип, врачы бар, укук коргоо органдарынын иштегендери бар, эмгек сиңирген эл артисти алган артисттер бар. Бардыгы менен сүйлөшсөк, сиз жөнүндө дайым жакшы сөздөрдү алабыз. Аны биз ансыз деле өзүбүз сиз менен чогуу жүрүп билебиз сизде. Өмүрүңүз узун болсун. Дагы ушу биздин балдарыңыздын урмат сыйына, кадыр-баркка ээ болуп, ушинтип жакшы тилек, ойлоруңузду айтып жүрө бериңиз биз менен. Айтканыңыз келсин. Кутманбек ата, мына ошол Кыргызстандагы сиздин уул кыздарыңыздан жана ошондой мына өзүңүздүн кайнелериңиз, инилериңиз мына сизге куттуктап айтып отурат. Ал эми азыр болсо чет жакта жүргөн сиздин кыздарыңыз дагы бул жака куттуктоосун, саламдоосун салып жиберишкен. Анда келиңиз, ошону биргеликте жалпы көрүп келели. Андан кийин кайрадан буйруса эфирибизди улантабыз, Ата, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Биз сизге алыстан салам жолдойбуз. Сизди атанын кызы болгонубузга, жаратканга миң мөртө шүгүр айтабыз. Оорубаңыз, денсаулыкта болуңуз, биздин бактыбызга дайыма аман болуңуз. Сыртта жүрсөк дагы биздин көңүлүбүз ток, анткени бизди барганда кирип барар эшигибиз ачык күтүп алган адамыбыз бар. Сиздин ар бир айткан акыл насаатыңыз, берген тарбияңыз бизди турмуш жолунда дайыма түз жолду көрсөтүүгө багыт берип келет. Денсаулык каалайбыз, оорубаңыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ата, биз сизди жакшы көрөбүз. Сизди жакшы көрөбүз. Ата, сизди жакшы көрөбүз. Оорубаң, өзүңүздү жакшы караң. Жакшы жүрөбүз. Ошо күч-кубат берсин. Ар дайым ошо маңдайыбызда күлүп жайнап жүрүң. Аян-артыбыз, асмазобуз. Сиз аман болуң. Сіздер де аман болгула. Кудай өмүрүңөрдү берсин балдарым. Атабызды жашытып да алдык. Баягы көзүңүздөн жашыңыз чынында ошол кубанычтан гана жашы чыгып турсун дейли. Рахмат. Эч качан жашыбаңыз. Сиздин ушундай курагыңызда сүйүнүп, кубанып эле тура турган мезгил. Ушунчалык баягы атанын кубанычтан аккан жашы бул кандай гана мындай ичинде сагыныч, баягы балдарга болгон сагыныч. Айтып калдыңыз баягы алыста жүрөт деп, чынында сизге дагы ушунчалык сагынычты ичиңизге батырып жүргөнүңүзгө мен өзүм дагы там берип отурам. Сизди жашытып алганыма бир чети ичимен да жаман болуп атам. Келиңиз, күлкүңүздү угалычы, бир жалпы көрүүчүлөрдү дагы ыйлатып албайлы, анткени азыркы учурда канча деген атанын уулдары, кыздары сырт жакта жүрөт, Ал жакта аман болушсун, денсаулыктары чың, өмүрлөрү узун болсун. Кудай жакшылыктарды ата кылсын аларга. Айтканыңыз келсин. Атанын каалоо тилеги, атанын балага айткан насааты жана дагы батасы бул эч качан баягы тайманбайт экен да, тайбас болуп берилет экен, адамга түз тиет экен. Мына ошол балдарыңыз дагы ушунчалык ийгиликке сиздин батаңыз аркылуу жетип атат. Сиз бар болуңуз. Анан Кутманбек ата, бүгүн дагы кимди күтүп атасыз? Мынакей уулдарыңыз, неберелериңиз, бул жакта кайнелериңиз турат. Дагы ким келиши мүмкүн азыр? Биз өзү 9 бир тууганбыз. Эгерде мага бир туугандарым атам менен энемен берилген белек болсо, өзүмүн бул дүйнөдө тапкан байлыгым, балдарым. Анан неберелерим, алардын балдары бар. Неберелерим, Кудай аларга да өмүрлөрүн беришсин. Эми ошол неберелерим келсе жакшы болот эле го дейм. Ошол келет болушу керек. Кутманбек ата, мынакей уул кыздарыңыздын атынан, кайнелериңиздин атынан сизге ушундай бир жакшы конок даярдаганбыз. Азыр сизге дагы күтүүсүз болуш керек. Анда жалпы көрүүчүлөрдү дагы күттүрбөй сизге өзгөчө конокту чакырып алалы. Келиңиз, биринчи мен сизди ордуңуздан тургузуп алайын. Жалпы баарыбыз биргеликте ордубуздан туруп, биздин бүгүнкү мына ушул берүүбүздүн өзгөчө коногу Бектемир Төлөн агабызды чакырабыз. Кол чабуулар болсун.
Кабыл чабылат. Агайым. Декилип турган Сиздин майрагыңызга көп болуп аткан аябай кубанычтуу. Келиңиздер. Өзüm жолугуp кетейин буга деп аткан элем, ойлогон элем. Iya. Анан бунун келип мени издеп табаларын күтпөдүм эле, жолугат элем. Мен кээде агай десем тааныштарым сурап калат да. Бул эмне мектепте иштейби же вузда иштейби депчи. Агай деген сөз мындан кеңирээк дагы түшүнүгү бар да. Бул окутуучу, баягы кеңеш берүүчү, устат катары. Мен мурун аке дечимин, мындан бир 10 жыл мурун. Анан байкап көрсөм, агай деген сөз Акеден жакыныраак. бул кишиге көбүрөөк туура келет экен. Себеби бул киши жол көрсөтүүчү катары, кеңеш айтуучу, насаат айтуучу, устатым катары эсептегендиктен мен бир 5-6 жылдан бери агайым деп калдым, агай деп. Кутманбек ата, анан агай дегенди мурун баягы сизге аке деп жүрсө, анан агай дегенди кандай кабыл алдыңыз? Азыр ушул жерде Бектемирдин сөзүн улай кетейин. Бектемирдин атасы Төлөн агай менин агайым эле. Менин агайым эле. Андан кийин дагы бир өзгөчө жери ал киши менин насаатчым эле. Насаатчым, агайым, ал апасы Рана эже, агайым Төлөн агай экөөсүнөн көп тарбия алдым. Көп жакшы нерселерди ошол кишилерден үйрөнгөм. Кишиге мамиле жасоону, окуучуга мамиле жасоону, өзүңдүн кесибиңе мамиле жасоону, жоопкерчиликти Бектемирдин атасынан көп үйрөнгөм. Жаныңда эгер атаңды көргөн адам болсо, анда ал атаң өлгөн жок депчи. Чынында сизди мына ушул атаңызды көргөн агайыңыз турганда чынында атадай эле тарбия алган турбайсызбы? Бул агайым, Кутман агайым тез шаарга келип турат да. Бирок бир 2-3 күнгө эле келет. Анан мен сөзсүз жолугушум керек деп аракет кылам дейм, баягы көрөк тирилик деп кээде жолуга албай калган күндөрү аябай мындай өзүмө жеп, кейип кыжалат болом да. Ал эми кээде жолугуп бир жарым саат сүйлөшүп калсаң, өзүмчө мындай бир руханий азык алган адам катары өзүмө өзүм ыраазы болуп, агайдын айткандарын кайра-кайра анализдеп, мээмен кайра-кайра өткөрүп, өзүм жакшы сезип турам да. Анан ушу жакында эле ойлоп аткам, ушу эмки келгенде бүт ишимди токтотуп, сөз жолугушум керек депчи. Мынакей Кудай буйруп жолуктук. Жакшы тилек кылып койсо, адам эгерде чын жүрөгүнөн тилесе, анда ошол нерсе сөз ишке ашат деп коет. Мынакей сиздердин дагы ошол оюңуздар ишке ашып, бүгүн жолугуп отурасыздар. Деги эле ичиңиздердеги эмоция кандай болуп атат? Жакшы. Мен аябай сүйүндүм да. Бул агайдын миңдеген окуучулары бар да. Миңдеген окуучуларынан ушул мени чакырганга мен өзүмчө эле бир олимпиададан алтын медаль алгансып сүйүнүп, ушу мен татыктуумбу деп өзүмчө кимге айтарын билбей, туугандарыма чалып чыктым эртең. Ушундай кубанып атам да өзүмчө. Аябай мына ушул кубанычыңыздардын себепчиси болгонуңузга биз да аябай кубанычтабыз чынында. Анткени дайыма жогоруда атабызды бир аз жашытып алдык. Эми жүзүнө жылмаюу тартуулабасак, анда биз дагы күнөөлүү болуп калчудай болуп атабыз. Ушул атабызга келип сиз дагы кубаныч тартуулап атканыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай мен өзүм ыраазымын, силерге да ыраазымын. Мындан бир нече жыл мурун 2000-жылдардын башында мен бир чет элден келип бизди иштеп аткан адам менен сүйлөшүп калдым да. Анан ал адам бир 3-4 жыл Кыргызстанда иштептир да. Анан эмнени байкадың? Кандай экен биздин өлкө десем, биз сиздерден үйрөнө турган көп нерсе бар экен деди да. Мисалы үчүн коомдук транспортто орун бошотуп берүү, өзүңөн 1-2 жаш улуу болсо орун бошотуп берүү, конокко барганда аксакалды төргө өткүзүп өзүң ылдыйраак отуруу, мисалы үчүн ата энени таштап кетпей, ушундай багып, карап, ошондой кылуу, ушуга окшогон нерселер биздин өлкөдө жок дейт да. Мүмкүн бир кездерде болгондур дейт. Мүмкүн бир себептерден улам жок болуп кеткендер дейт. Азыркы учурда жок. Азыркы учурда бизде андай жок дейт. Анан менин таң калганым дейт, мына сиздер дейт, мына кыргыздар менен 3-4 жыл болду Кыргызстанда жашап атканыма. Эч кандай мыйзамдарсыз, эч кандай жазылган эрежелери жок эле ушул салтыңарды, ушул улууларды урматтоо, улууларды кадырлоо, улууларды таштап кетпей, ата энени кароо дегенди
силер кантип бири-бириңерге берип келип атасыңар, мен ошого таң калам. Эч кандай эрежеси жок дейт да. Анан аябай ушуну бекем кармагыла, биздикине окшоп жок болуп кетиши мүмкүн дейт да мага. Анан бизде чынында эле ушундай да. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген бар, карысы бардын ырысы бар дегени бар. Баягы кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп, улууну урматтап жүрөбүз да бизде. Ошол нерсени акыркы жылдары ошол нерсе эмнегедир азайып баратабы, же мен байкабай баратамбы, ушундай терс көрүнүштөр көзгө чалдыгып калып атат да. Анан 1000 жылдан бери келаткан нерселерибизди жоготуп албасак деп мен өзүмчө ичимен ойлоп жүрөм да. Эң сонун ой толгоңуз үчүн анда дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Мынакей бүгүн Кутманбек атабызга өзгөчө ушундай сонун көзүрмөмдөрдү тартуулаган келгис ажа эреже менен биз агабызды тургузуп алалы. Атабызга болгон бир жакшы каалоо тилектериңиздерди, ыраазычылыгыңыздарды жана дагы даярдап келген белектерди берели. Не дейбиз ата? Өмүрүңүз узун болсун, бактыбыз каман болуң. Ушу жакшылыктар болсун. Тууган урук менен, эл журт менен аман болойлу бардыгыбыз. Ата, өмүрүңүз узун болсун, кутман кураңыз кут болсун, дайыма төрүбүздө аман болуң. Ата эне кадырын качан өзүң ата эне болгондо сезет экенсиң. Өзүм силер үчүн кичинекей кыз болсом деле, бирок 5-6 баланын ата энеси болуп калдым. Кадырыңыз мен үчүн ушунчалык бийик. Төрүбүздүн дайыма төрүбүздө жаркырап жайнап жүрө бериңиз. Эми ошол аста болсо бир туугандарыбыз менен сүйлөшүп, атабызды өзү сыртка эс алдырганы чыгарып жатканбыз. Ошону ушул передачадан пайдаланып айтып кетейин. Кудайым буйрса атамы жакынкы күндөрү сыртка эс алдырганы чыгарабыз. Керемет. Мынакей атабыз үчүн өзгөчө сонун белек болду. Буйруса эми баягы аңчылык менен жүргөн айылды таштап, кичине чет жерге барып эс алып келиңиз, Атабызга өзгөчө сонун эмоция болду. Дагы бир жолу кол чабуулар болсун. Жогоруда баягы Кутманбек атабыз күтүп аткан, өзү дагы өзгөчө неберелеримди күтүп атам. Ушул жакта менин эң эле байлыгым бул балдарым жана неберелерим деп калды. Бул дүйнөдө тапкан байлыктары неберелерим күтүп алалы. Дүркүрөгөн кол чабуулар. Барыбызга мына ушундай өзгөчө сонун көзүрмөмдөрдү тартуулаган, деги эле Кутманбек атабыздын жүзүнө жылмаюу тартуулаган ол кыздарына таазим дейли. Карысы бардын ырысы бар. Ар бир үйдө карыбыз төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Азыр биздин бүгүнкү каарманыбыз Кутманбек атаны куттуктап, кыргыздын сыймыктуу уулдарынын бири Ильяс Андаш ата эне аттуу ыры менен куттуктап келди. Кол чабуулар болсун. Süt bergen, ömürdü bergen, azaptardı, uykusun bölgön. Jarığımsın, berekem apam, canımdı da ayabayım senden. Jarığımsın, berekem apam, canımdı da ayabayım senden. Arubakta asıra bakan adam bol deyip kengeşin aytkan. Hata kebay dayanar askan. Apam menin bir düşüp tartkan. Hata kebay dayanar askan. Apam menin bir düşüp tartkan. Bala dese
ялындап күйгөн меримдөгү жүрөктө сүйгөн ата энем болурсун аман силер барда жапжарык дүйнөм силер барда кемибек дүйнөм силер менен нурданат дүйнөм силер барда жапжарык дүйнөм силер менен кемибек дүйнөм ата энем болурсун аман. Барыбызга өзгөчө көзөрмөндөрдү тартуулаган бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктап отурабыз. Ал эми ар бир үйлөрдө бакыт жана бакубат жашоо болсун дейли. Көрүшкөнчө. Бүгүнкү эмоцияларыбызды чогуу бөлүшкөн Заман ресторанына терең ыраазычылык. Биз менен дайыма биргеликте өнөктөш болуп жүрө бериңиздер. Биздин бүгүнкү эфирибизде өзгөчө образды жаратууга жардам берген Баймери Жылдыз дүкөнүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай өзгөчө формаларды Баймери Жылдыз дүкөнүнөн таба аласыздар.